Бүгүнкү күндө глобалдаштыруу, ааламдашуу болуп аткан учурда Кыргыз Республикасынын элем билген профсоюзу дагы өзүнүн ишине башкача көз караш менен карап, заманбап өзгөрүүлөрдү, заманбап маселелерди чечүү, социалдык жактан, экономикалык жактан, укуктук жактан өзүбүздүн профсоюз мүчөлөрүн кандай колдойбуз, аны колдоо үчүн кандай бизде профиль лидерлери ошого даяр болуш керек, ошого активдүү катыша алабы, ошол ишти жасай алабы деген маселенин негизинде кийинки учурларда Борбордук комитет биздин баштапкы профсоюз уюмдарынын профиль лидерлерди окутуп үйрөтүү, мотивациялоо, профсоюзга эмне үчүн мүчө болобуз, профсоюздун лидери кандай качество, кандай сапатка ээ болуш керек, жерлерде кандай иштерди жасай алыш керек, бүгүнкү күндөгү кандай орчундуу проблемалар турат, ошол проблеманын жолун чечүүгө биздин профсоюздук лидерлерибиз даярбы деген маселе бизди түшөнтүп келет. Ошонун негизинде биз атайын 12-синен 16 бүгүнгө чейин жалпы республика боюнча профиль лидерлерди чакырып, атайын ошол Европалык профсоюз биримдигинин директорунун катышуусунда Сюзан, ошо Европа профсоюз биримдигинин директору, Швеция профсоюзунун өкүлдөрү катышып атат. Ошол жерден профсоюздун лидери Роберт Густавсон катышуусу менен, андан тышкары дагы ошол Европа профсоюзунан 3 өкүлү келип, ушул 5 адамдын катышуусу менен абдан бүгүнкү күнү жакшы чоң окууларды өткөзүп алдык. Бул окуунун негизги багыттары профсоюз кесип бирлик кружокторунун ишин уюштуруу үчүн атайын профсоюздук колдомо деп мына мондай атайын колдомону иштеп чыгып атабыз. Бул колдомонун негизги багыттары жерлерде ошол профсоюздук кружокторду түзүп, ошол жерде профсоюз лидерлери эч кимден көз карандысыз даярдыктан өткөн ошо биздин профсоюз лидерлери жерлерде мисалы 4-5 мектептин базасында ичара ошол профсоюз мүчөлөрүн 15-ден 20-дан чогултуп алып окууларды жүргүзөт. Ошол жердеги проблемаларды изучать этишет. Кайсы проблема бүгүнкү күндүн тартибинде турат, кайсы маселе чечилбей атат, кайсы маселени чечүүнүн кандай жолу бар, профсоюздук ишти кандай кылып ошол жерде активдештирүүк деп, анан ошол жерден талкуулашып өздөрүнүн жыйынтыгын, чечимин кабыл алышат. Муну менен биз баягы профсоюздун баштапкы уюмдарын ишин жандандыралы деген багытта. Азыр биз Борбордук комитеттин деңгээлинде, облустта, райондо канча кызыктуу иштерди кылып, канча маселелерди чуркап чечип аткан күндө ошол баштапкы биздин профсоюз уюмдарына, биздин профсоюз мүчөлөрүнө жетпесе, бул иштин келечеги болбойт. Муну баарыбыз билебиз. Ошон үчүн ушул дүйнөдө практикаланып калган 19-кылымдын аягында, 20-кылымдын башында эле профсоюздук кружок деген иштерди Европа өлкөлөрүндө, өзгөчө Швецияда ушул жакшы жыйынтыгын берген да. Мына ушул тажрыйбаны да биз карап көрүп, биздин Кыргызстандын шартында кандай пайдалансак болот, кандай багытта алып барсак болот деген атайын ушундай өзүбүздүн астыбызга милдет койгонбуз. Ошонун негизинде атайын программа менен ошол профсоюз лидерлерин окуттук. Окуу абдан жакшы деңгээлде өттү. Ар бир биздин профсоюз лидерлери активдүү, мындай бир кенен оюн, эркин айтып, анан ошол профсоюздук колдомону даярдап бүтүрдүк. Мен Кудай буйрса муну биз китепче кылып чыгарабыз дагы. Анан бир 6 ай атайын пилотный кылалы деп атабыз. Ошо бизден окуп чыккан профсоюз лидерлери облустарга, райондорго барып, кайрадан бир 2-ден 3-төн группа түзүп, ошолор менен иштерди алып барат. Андан кийин атайын бир 6 айдан ойлоп атабыз, ушул биздин эл аралык Европа профсоюзунун жардамы менен атайын бир проект ишке ашыралы деп атабыз. Негизгенен бул иш мына Борбордук комитеттин көзөмөлүндө биздин негизги уюштуруучулар өзүбүзбүз, анан биздин облустук, райондук активдер. Бул негизи Кыргызстанда мен билгенден биринчи жолу ушул профсоюздук кружоктун ишин алып баруунун үстүндө иштеп атабыз. Мен мунун келечеги негизги максаты бул кайсы? Бул биздин баштапкы профсоюз уюмдарынын ишин жандандыруу, активдештирүү, мобилдештирүү. Эгерде баштапкы профсоюз уюму профсоюз эмне экендигин, профсоюздун жасай турган иши кандай экенин, кантип жардам бере алабыз, профсоюз эмне үчүн профсоюз бизге ишенип профсоюз мүчөсү болуп келген биздин коллегаларыбызга кандай багытта биз жардамды тез убагында чечип берүүгө мүмкүнчүлүгүбүз болот
деген маселе турат да. Эгерде жерлерде ошо биздин профсоюз мүчөлөрүнө маселени чече албасак, ошолордун үнүн укпасак, ошолорго жеткиликтүү маалымат бере албасак, анда көп адамдар айтат, эмнеге биз профсоюз мүчөсү болуп атабыз деп. Бул профсоюз бул эс алууну эле уюштуруу менен чектелбеш керек. Бул биринчи негизде мугалимдердин укугун, эмгектик укугун, эмгегин коргоо, ошол айлык каражатын убагында так төлөнүп турулушу, деги эле профсоюз мүчөлөрүнүн күнүмдүк социалдык абалы, алардын бардык шарттары, эгер ооруп калса дагы же жакшы бир ийгиликтерге жетишип атса дагы биринчи иретте ошо профсоюз актив ошодо жанында болушубуз керек. Ошондо гана биздин профсоюз күчтүү болот. Анан ошол койгон маселелерди убагында жеринде чече албайбызбы? Райондук деңгээлде чечилген маселе болсо, ошол биздин социалдык өнөктөштөр менен райондук администрация, айыл өкмөттөр менен бирдикте иштерди алып барышыбыз керек. Андан тышкары облустук деңгээлде ал эми кээ бир чечилбеген жогорку орчундуу маселелерди биздин билим берүү министрлиги менен чогуу чечишибиз керек. Мына бүгүнкү күндө билим берүү министрлиги менен тыгыз иш байланыш болуп отурат. Бүгүнкү келген жаш министрибиз Алмаз Бейшеналиевич абдан орчундуу иштерди, инициативаны, көп нерселерди алыскы чакырыктарга үндөп иштерди алып барып атат. Окуунун сапатын көтөрүү, жерлерде маселе окуунун бүгүнкү күндөгү билим берүү системасынын дүйнөлүк стандартка теңелиши маселе тууралуу ушул учурда профсоюз биз да ошол иштен сыртта калбай чогуу биргеликте ошо мугалимдердин билимин өркүндөтүү маселесинде, мугалимдерге материалдык жактан, социалдык жактан шарт түзүү маселесинде, мугалимдердин айлыгын көтөрүүдө мына бүгүн көрүп атасыздар. Президентибиздин колдоосу менен мугалимдердин айлыгы Кудай буйрса жакшы деңгээлге көтөрүлдү. Ушундай шартта профсоюз биз өзүбүздүн ишибизге сөңгөсү менен карап, анан бүгүнкү күндүн замандыгын чакырыгына анан министрлик менен биргеликте ушул алар койгон, биз койгон чогуу маселени биргеликте чечүүнүн жолу өкмөттүн мына биздин министрлер кабинетинин төрагасынын жакында мына республикада биздин ректор бүткүл дүйнөлүк ректорлордун форуму болуп өттү. Ошол жерде чоң маселелер коюлду да. Мен ойлойм ушул маселелердин баарында биз сыртта калбашыбыз керек. Республикадагы социалдык, экономикалык абалдын оңолушуна, саясий стабилдик болушуна, мугалимдердин ошол кыргыз элинин келечегине эртеңки күнү фундаментин түзө турган мугалимдер, ошо мугалимдердин өзүнө биз шарт түзүүгө профсоюз негизги маселебиз катары ушунун үстүндө иштешибиз керек. Ошон үчүн атайын ушул кружокту атайын иштеп, ушунун көрсөтмөсүн тактап, китепче кылып чыгарып, эми жерлерде Кудай буйрса, баштак профсоюз уюмдары бизди колдоп, анан аларды негизги ушул бүгүнкү заманга ошолорго даярдай алсак, анан мен ойлойм профсоюздун келечеги болот. Кудай буйрса, элибизде тынччылык болсун. Анын ичинде ушул элдин тынччылыгын, келечегин, интеллектуалдык байлыгын камсыз кылган мугалимдерибиз Кудай буйрса чоң ийгиликтерге жетебиз.